Ассаламу алейкум, жалпы бар береке YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Мынакей ортодо көптөгөн тыныгуу болуп калды, көптөн бери көрүшпөй. Эми буюрса көрсөтүүбүздү Бишкек шаарынан уланып жатабыз. Бишкек шаары автоунаа базары. Азыр мен силерге ушул Бишкек шаарындагы автоунаа базарындагы унаалардын бааларын колдон келишинче тартып көрсөтүп берем. Баягы дыйкан базар деп коебуз го. Мындай өтө кымбат эмес, арзаныраак машиналар тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Андыктан каналдан алыстай туруңуздар. Эгерде видео сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анда баштадык, бисмилла. Биринчи эле автоунаабыз ушул Honda Fit көк түстөгү унаадан баштайлы. Учет Талас 07 экен. Сырткы абалы көрүп турганыңыздардай жакшы абалда. Ичин түскүдөн көрөткенбиз, айнекпен көрөткенбиз. Эшиктери жабык экен. Биякта маалымат кагазчасынан жылы 2003, объем 1.3, газ, бензин дейт. Баасы 490 миң. Биякта болсо байланыш номерлери. Ушул жактан байланыш номерлерин аласыздар. Видео тарта берели. Кезектеги унаа ушул унаа болсун. Так. Corolla Verso 7 орунду дейт. 2005 1.8 объемдо механика экен. Байланыш номерлери бул жакта жазылып турат. Көгүч түстө. Жалал Абад номерлеринде экен, 04. Ассаламу алейкум. Ички абалдарын тааныштырып коелу. 4 терезесинин электро көтөргүчтөр экен, мульторуль, механика экен, Баасы канча? Баасы 780. 780 кеми бар, 780 кеми бар экен. Иә. Качан чыгарасыз? Бүгүн чыгат, бар береке YouTube каналына. Бул так 7 орунду бу? Үчүнчү кат бар. Жакшы. Көгүч түстө. Mazda Primasi дейт. Mazda Primasi деген унаа экен. Күмүш түстө. Учет чүй. Ички абалын көрсөтөйүн десем, ичи жабык экен, Эми баасы 385 миң экен. Обменда бар экен. Байланыш номерлери. Көк түстө Hyundai Solaris. Solarisке кызыккандар болсо ушул варианты да байкаштырып көрөсүздөр. $2015 жылкы экен, 520 миң сом дейт. $6 миң долларга чыкканды. Автомат коробка экен, байланыш номерлери. Ак түстө Toyota Wish. Сырткы абалын тааныштырайын дейинчи. Багажник жактарына да назар салыңыздар. Ички абалы ушундай ак кара чехолдор төшөлүптүр. $2003 1.8 объемда. Баасы $8200 экен. Байланыш номерлери мынакей. Ушул жактан аласыздар. Туугандар, азыр мен мындай кылайынчы. Машиналарды бир катар бааларын эле тартып кетейин. Чтобы сиздер эртең салыштыра тургандай кылып, Анткени азыр бир машинаны полный обзор кылып тартыш үчүн көбүрөөк убакыт кетип калып атат да. Анан күндүн аябай катуу ысып атканына байланыштуу телефон ысып катып калып атат да. Ошого мен сиздерге азыр бир катар машиналардын бааларын айтып кете берейин. Өзүңүздөр салыштырып, эгер жаккан болсо чечим чыгара аласыздар. Так, Honda Odyssey 2002 жылкы 590 миң сом экен, газ, бензин экен. Күмүш түстө. Номерлерин дагы эгер кызык болсо ошол жерден видеону пауза кылып алып бересиздер. Дагы бир Odyssey. Жылы 2000, газ, бензин экен, 500 миң сом экен. Байланыш номерлери эгер машина кызык болсо. Кийин дагы өзүнө чалып видеону толук видео кылып жөнөт деп сурай бересиздер, Так, Spark
2016 eкен. 590 000 сом. Объем 1. Күн аябай катуу ысып атат. Бир аз салкындап калды эле, чота кайра бүгүн ысып атат. Ак түстө. Стрим 2001 жылкы 480 000 сом сурап отур, 1.7 объемда. Бар береке. Бар береке. Ооба, бар береке. Көк түс менен логотиби бар. Инстаграмы? YouTube. YouTube. Ооба. Бар береке. Бар бараке деген эле кыргызчасы. Так, кара түстө Honda Odyssey. Odyssey, я? 550 000 сом экен. 2003 жылкы 2.3 объемдо. Так, бул не деген машина? Toyota Will VS дейт. 2003 1.5 объемдо экен. Баасы 470 000 сом. Байланыш номерлерин видеону пауза кылып ала бересиздер. Honda CR-V 2001 жылкы 2 объемдо, автомат коробка, состояние отличное дейт. 620 000 сом экен, плюс торг. Байланыш номерлерин видеону пауза кылып ала аласыздар. Так, Honda Fit ак түстө. Жылы 2002 1.3 объемдо, баасы жазылбаптыр. Toyota Yaris ак түстө. Баасы 470 000 сом, 2008 жылкы. Hyundai Getz кара түстө. 2008 320 000 сом сурап атыптыр. Күмүш түстө Step 550 000 сом, 2002 жылкы 2 объемдо. Так, Mercedes 2006 жылкы автомат коробка 5.5 объемдо. Баасы жазылбаптыр. Номерин көрсөтпөй эле коеюн. 580 000 сом. Hyundai Toyota Ipsum 2001 жылкы 2.4 объемдо экен. Toyota Windom экен. Toyota Windom 2001 жылкы 3 объемдо. Баасы 575 000 сом сурап атыптыр. Байланыш номерлери көрүндү. Видеону жакындатып коюн, керек болсо чаласыздар. Так. Toyota Camry 45 2010 2.5 объемдо, 10 700 доллар экен. Inspire 2002 430 000 сом сурап атыптыр, 2.5 объем. Убакыт кетип калат экен. Toyota Corolla 2002 жылкы, баасы 490 000 экен. Байланыш номерлери. Күн аябай ысып атат го. Так, бул Toyota Vitz дейт. 2000 жылкы 360 000. Баасын жазып коюптур. Байланыш номерлерин бул жактан аласыздар. Nissan оранжевый түстө 500 000 сом. 2005 жылкы экен. Автомат коробка. Так, могу Mercedes Vito дейт. 2001 570 000 сом экен. Байланыш номерлери. Эгерде кимге кызык болсо чала бересиздер. Есть 480 000 сом экен. Так, Honda Step 2000 жылкы 2 куб дейт, газ бензин экен. 420 000 сом. Пробег оригинал дейт го. Пробег жазылат. Так, Step издегендер болсо, баасы ушундай экен. Азыркы баасы 2000 жылкы. Так, Camry 55 издегендер болсо 14 000 доллар экен. 2016 жылкы 2.5 объемдо. Так, Subaru Legacy 2004 торг бар дейт.
бағасын. Бағасын қанша деді Зелебайке? Башын айтып қойсы бұл? 530, а? 530 мың. Toyota Gaia. 380 мың сом. 2000 жылғы екен. Hem işlerini tanıştırıp ayla koyun, hem sırttan bir sera bağların görüp koyunuzlar. Tak. Mazda MPF 2000 жылғы 2.5 объемда 350 мың сом сұрап жатыр. Байланыш номерлері. Так. Camry 50 2013 11.500 сұрап жатыр. Күміш түсті. Toyota Alex 2003 жылғы 1.5 объемда 530 мың сом сұрап жатыр. Жақсы. Toyota East 2003 550 мың сом сұрап жатыр. 1.3 объем. Күміш түсті. Кезекпе істеп. Жылы 2002 объем. Басы 530 мың сом. Байланыш номерлерін видеоны пауза қылып алып аласыздар. Туғандар бүгінгі тартылған машиналар ушулар болды. Байтилекке қаршы күндүн ысығына байланыштуу телефонум ысып, температура деп чыгып калып атат да. Анан суу саткандарга 2 жолу барып телефонду мустатып келдим. Анан батарейкасы да тышта берди да. Буюрса кийинки чыгарлыктарда көбүрөөк кылып тартып бергенге аракет кылам. Эгерде видео сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий жазып, каналга катталганды унутпаңыздар. Чоң рахмат.